Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн видео кайрылуу жасаганды чечтим. Себеби дегенде кечээ мен Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматованы Садыр Жапаровго жасаган кайрылуусун көрдүм. Ошого жооп катары мен ушул видео кайрылууну жасайм. Урматтуу мекендештер, убагында ошол Оразайым деген кыз Нарматова Мекенчил партиясынын активдүү мүчөлөрү болгон. Бирок Садыр камалганга чейин ал активдүү мүчөсү болду. Садыр камалгандан кийин өзүнү бир дальновидный саясатчы эсептеп, көрөгөч сезип өзүн. Анан кийин мындан кийин мага перспектива болбойт, Садыр Жапаров чыкпайт түрмөдө деген арам ойду. Мындай айтканда Садыр Жапаровду кидат этет дагы. Адахам Мадымарка чурка барып, анын Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулат. Эми кечеги видео кайрылуусунда айтып жатат. Садыр Жапаров якобы элди сотторуна же болбосо митингдерге чыгарганга акча таратты деп. Мен мисалы канча жолу барган болсом соттордо Оразайымды көргөн эмесмин. Мен Кордойго барган болсом, Кордойдо да көрбөдүм Оразайымды. Может баргандыр, мен көрбөй калгандырмын ошол кезде. Бирок эч ким акча алган жок. Бул 100% гарантия. Себеби дегенде мен өзүм этникалык кыргыз болом. Садыр Жапаров жазган кайрылма мыйзамынын негизинде биз Кыргызстанга келип, Кыргызстан жарандыгын алып жашап жатабыз. Ошо кайрылган кыргыздардын саны азыркы күнгө келип 150 миңге жетет. Садыр Жапаровду биз улуттук лидер катары эсептейбиз. Себеби ал бир эле Кыргызстанда жашаган кыргыздарды ойлобойт экен. Садыр Жапаров жалпы бүтүн дүйнөдөгү кыргыздарды ойлойт экен. Ошондуктан мен өзүм жеке оюм дагы көп эле жалпы эле этникалык кыргыздардын ою Садыр биз үчүн улуттук лидер. Эми Адахам мырза эмнени жасады? Кыргызды жерден саткан башка эмне иш кылган? Адахам Мадымаров Каркыран сатты деп Бекназаров айтып атат. Мурдагы Баткен облусунун губернатору Айбалаев Баткендеги жерди Мадымаров сатып берген деп атат. Эмне кылды? Жер саткан адамды көкөлөтүп, элине күйгөн адамды каралоо бул билбейм, мен түшүнбөйм, кандай адам айта алат ушундай сөздүчү? Только чыккынчы, принциби жок, арам ойдогу адамдар ушундай жалаларды жабат деп эсептейм. Мисалы ошо сотторго келгенде белгилүү саясатчылар, белгилүү артисттер, белгилүү мындай кандай искусствону адамдары дагы Садыр Жапаровду колдоп келген. Мисалга айта кетсем, Камила Талиева деген саясатчылардан, Бакир уулу, Кадыр Кошалиевдер көп сотторунда, көп митингдерде катышып жүрдү Садырды колдоп. Алар мисалы акчага зар эмес. Аларды өзүнүн акчасы жетерлүү жашаганга. Митингге алар эч качан акча үчүн келбейт. Же болбосо жанагы интервью беришип, Куудул Борончу, мисалы жанагы Расул Маматкуловдор колдоп жүрдү Садыр камакта отурганда. Ошолор акчага зар адамдарбы? Мисалы, эмне үчүн колдоп атат? Керек болсо Садырга акча берип коет го алар. Садырдан акча албай. Эмне деп жөөлүшүп, жалаларды жабышып атат бул Бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү? Андай болбойт. Ойлонуп сүйлөш керек. Болбойт. Дагы айтып жатасыңар, коррупционерлерди чогултуп алдыңар деп Садырга. Садыр кимди, кайсы коррупционерди чогултуп алды? Өзүңөр кечеги шайлоодо, парламентке болгон шайлоодо кимди коштуңар катарыңарга? Темир Сариевди бардык жерде жазат. Көп массалык маалымат каражаттары коррупционер деп жолго жумшалган акчаны жеп кетти деп жазат. Көп нерсени жазышат. Ошону ким кошту катарыңарга, Бүтүн Кыргызстанга? Депутат кылып
кандидат кылып көрсөттүңөр баштап. Же болбосо Атамбаевдин СДПК партиясынан жанагы Мадаминов, Мырадыл, же болбосо Кутушев, Абдыманап деген, же болбосо Асанов, Курсан деген СДПКчыларды ким кошту? Мекенчил партиясы коштубу? Же силер коштуңарбы? Ким акча алды? Десяткага 100 миң, 200 миң доллардан, 200 миң доллардан алган деп Бакирулы айтып чыкпадыбы? Силер не только акча эле таратпайт экенсиңер. Силер даже акча алат экенсиңер. Акча өзүңөр үчүн акча алат экенсиңер. Силер аны элге таратпайсыңар, же башкага таратпайсыңар. Өзүңөргө алат экенсиңер. Эмне үчүн Садыр Жапаровго жала жабасыңар? Же болбосо мурдагы эл аралык издөөдө жүргөн сепаратист адамдын баласы Давран Сабиров дегенди депутаттыкка кандидат кылып ким көрсөттү? Бүтүн Кыргызстан партиясы көрсөттү. Өзүңөрдү ичиңерде жанжал чыгып жатып, бүтүн Кыргызстан партиясы мүчөлөрүнүн арасында зорго кетирдиңер го ошо списоктон өчүртүрүп, Адаханга шантаж жасап жүрүп. Ошо Давран Сабиров дегенди. Өзүңөрдү айыңарды бирөөгө жүктөп койгон токтоткула. Эмне үчүн токтотпойсуңар? Токтоткула. Мекенчил партиясы эч качан акча тараткан эмес. Бардыгы Садырды колдоочулар өздөрүнүн акчасы менен Оштон, Баткенден, Чоңолайдан келип жүрбөдүбү? Пенсиясы менен келип жүрбөдүбү? Соттордо айтпадыбы ошол аксакал адамдар? Мен пенсиям менен келдим, пенсиямды алып, анан келдим деп сотко деп. Эмнени айтып атасыңар? Кайдагы жамактарды айтасыңар? Мындай ойлонуп сүйлөбөйсүңөрбү? Жала жапканды токтоткула, андай болбойт. Мына мисалы мен өзүм мындай өзүмө сиңдире албайм да. Акча албай туруп бизди күнөөлөп атсаңар, акча алды деп. Кайдагы акча? Кайдагы акча? Жоқ акча. Акча силерде бар. 200 миң доллардан bir местага 200 миң доллардан алган адамдарда болот акча. Бизде кайда акча? Мекенчилерде кайдагы акча? Коомдук бирикмелер, кыркчоролор колдоп келбедиби Садыр Жапаровду? Таза Коом партиясы Кадыр Кошалиев жетектеген. Алар колдоп келбедиби Садыр Жапаровду? Эркин Кыргызстан партиясы Турсунбай Бакирулу алар колдоп келбедиби? Бардыгы да колдоду. Анда Садыр миллиардер, бардык партияларга да акча таратып, мен сотторума келип койгула деп. Же болсо миллиардер адам түрмөдө жатабы? Мындай ойлонуп сүйлөсөңөр, бир логика дегенди иштетсеңер, өзүңөрчө эле жөнкүп, ардекени айтып жала жаппастан. Так что ойлонуп сүйлөп жүргөн карындашым. Муну азыр Мекенчил партиясынын мүчөлөрү сени сотко бере турган болсо, сен көп акчага жыгытса болот да сени. Так что ойлонуп, Мекенчил партиясынан Садыр Жапаровдон кечирим сурап кой. Мени сага болгон маслахатым. Кечирим сура. Кеч болбосоң туруп кечирим сура карындашым. Жашсың. Сен өзүң өсө турган саясатчысың, мындай айтканда, кавычкада, да, булчу. Өсө турган саясатчысың, көрөгөчсүң, дальновидный саясатчысың. Кечирим сурап кой. Мейлі аман болыңыздар, тынч болыңыздар.